Мен бир досумдун да бир окуясын айтып берейинби? Айтып бериңиз, сөз сүрдү. Ал жаңы биякта соода баштап калды. Өзү укса деле күлөт болуш керек. Анан үйүнө чакырып калды мени деп. Анан дордойду иштеп, байып кетти да. Бирок биринчи иштегенде бир чыны менен аялы экөө алмак салмак ичет эле. Эки чыны жок. Хорошо? Ошондогу береке, ошондогу сүйүү, урмат башка эле дейт да. А бирок уже көбөйүп кетти да алар. Байып кеткенден кийин айтат, баягы рахат, баягы сезимдер жок да мула дейт. Карач, каниет кандай чоң бакыт да. Каниет кандай чоң. Кийин кандай болду? Машалла, 5 вакыт намазга бекем, дуага бекем, зикирлерге бекем, чыйрактык, тырышчактык бар эле. Байган сайын условия кеңейип кете берип, уже адамды отургуза баштады да. Намазга тургусу келбей калды. Үйдө деле окуп койсо болот да депчи. Мурда андай сөзү жок эле. Мешитке барып окуш керек дейт эле. Кийин барып туруп анча-мынча карап туруп, 5 вакыт намаздан анча-мынча кала баштады. Кийин анан 5 вакыт кала баштады, жума кала баштарды. Мына ушул нерсеге бизге жамандыкка түртүп койбосун да. Ошон үчүн мурунку началыбызды унутпайлы.